Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда окуу жылынын аякташы, мамлекеттик сынактарды жана жалпы республикалык тестирлөөнү, ошондой эле акыркы коңгуроо аземин өткөрүү тууралуу брифингди баштайбыз. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Жусупбекова Надира Сынташевна айтып берет. Ал эми брифингди Түз Ободон, ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинин, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, ошондой эле Facebooktан, Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба об окончании учебного года, проведении госэкзаменов, ОРТ и последнего звонка расскажет заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики Жусупбекова Надира Сынташевна. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале МТРК ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Анда эмесе, Надира Сынташевна, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, кымбаттуу окуучулар. Быйылкы окуу жылы өзгөчө окуу жылы болду. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаалды эске алуу менен биз дагы сиздерге ар кандай бир жеңилдиктерди, ар кандай бир шарттарды түзүүгө аракет кылдык. Быйылкы окуу жылынын аякталышы 2020 жылдын 30 майында. Эмне үчүн 30 майында? Анткени биринчиден биз жазгы каникулда кичине көбүрөөк эс алдык. Ал эми 1 майдан 5 майга чейин дагы бизде эс алуу күндөрү болду. Ошондуктан окуу программасын толук өздөштүрүш үчүн окуучулар ар кандай тапшырмаларын мугалимдерге жөнөтүп, ал эми мугалимдер тактоо, консультация берип, жардам берип, окуучулардын суроолоруна жооп берип алыш үчүн жана журналдарга, убактылуу журналдардан кадимки биздин журналдарга бааларды көчүрүп коюп, даярдоо иштерин көчүрүү, класстан класска көчүрүү боюнча педагогикалык кеңешмелерди өткөрүш үчүн, 9-11 класстардын бүтүрүүчүлөрү боюнча дагы педагогикалык кеңешмелерди өткөрүүгө ошо даярданып алыш үчүн биз 30 майга жылдырдык да окуу жылынын аякталышын. Эми кандай өзгөрүүлөр бар быйыл? Эң биринчиден биз көчүрүү экзамендерин жокко чыгардык быйыл, убактылуу. Эмне үчүн? Анткени класстан класска көчүрүү экзамендери ушундай дистанттык форматта окуп жатканда окуучунун болгон жалпы жетишкендиктерине таянып класстан класска көчүрүп койсок болот деген чечимге келдик. Эксперттер менен, практиктер менен, ата-энелер менен кеңешип туруп, ушул көчүрүү экзамендерин өткөрбөй эле окуучулардын жалпы текшерүү иштеринин негизинде, лабораториялык иштердин негизинде, деле өзүнүн жалпы жетишкендиктеринин негизинде класстан класска көчүрүп койсок болот. Ал эми окуу жылынын башында ошол коррекциялоочу, толуктоочу бир программалардын негизинде балдар менен дагы окуу материалдары кайталанылат. Эми бүтүрүүчүлөр тууралуу албетте маалымат бербесек болбойт. Быйыл 9 классты бүтүрүп жаткан окуучуларыбыздын саны 103.670 окуучу. Ал эми 11 классты бүтүрүүчүлөрдүн саны 58.730 окуучу.
Эми кадимки эле адаттагыдай эле 9-класстар менен 11-класстардын бүтүрүүчүлөрү жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоодон өтүшү керек. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда бул мамлекеттик экзамендерибиз. Быйыл бир аз форматын өзгөрттүк. Дистанттык форматты өлкөдөгү биздин абалды эске алуу менен ошондой эле жалпы республикалык тестирлөөгө окуучуларга көбүрөөк мүмкүнчүлүк жаралсын, көбүрөөк убактысы болсун деп бир нече ушундай бир себептердин негизинде биз жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун форматын бир аз өзгөрттүк. Бул кандайча болот? Ар бир мектепте дезинфекциялоо иштери аяктагандан кийин биздин буйруктардын, биздин нускамалардын негизинде ар бир мектептин директору, жеке менчик мектеп дагы, мамлекеттик дагы, муниципалдык дагы мектептин директору өзүнүн буйругун чыгарат. Ал буйрукта ошол жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоодо көрсөтүлгөн 4 негизги предмет боюнча 4 предметтик комиссия түзүлөт. Ар бир предметтик комиссияга бул 3 же 5 киши кирет, мектептин көлөмүнө жараша. Ошол предметтик комиссияга класс жетекчиси, ошол сабактан берген мугалим ар бир окуучу тууралуу эң негизги маалыматтарды даярдап топтоп коет. Бул албетте чейректик баалар, албетте жарым жылдык баалар, жылдык баалар, албетте эң олуттуу текшерүү иштери, жыйынтыктоочу текшерүү иштери, лабораториялык иштер, практикалык иштер, жазуу иштери жана ар бир окуучунун кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү. Мисалы, кандайдыр бир олимпиадага катышкан же олимпиаданын жеңүүчүсү, конкурстарга катышкан, райондук, шаардык, мектептик деңгээл, ар кандай деңгээлдеги жакшы бир сынактарга катышкан, кандайдыр бир долбоорлорго катышкан же спорттук мелдеште бир өзгөчө бир кандайдыр бир көрсөткүчтөрү бар. Иши кылып ар бир окуучу тууралуу предметтик комиссия мындай жетишкендиктерин, жалпы жетишкендиктери тууралуу анда так маалымат болуш керек. Ошол предметтик комиссия жалпы жетишкендиктеринин негизинде жыйынтыктоочу бааны коет. Ошол жыйынтыктоочу баа бул экзамендик баа болуп эсептелет. Негизинен көп мектептерибиз бизде 4 предметтен берет. Ал эми гимназия же лицей же ушу жөнөкөй мектептерде бирок баягы кандайдыр бир предметти тереңдетип окутулган ушундай класстарыбыз бар болсо, алар 5-чи жана тандоо боюнча дагы өз экзамендерин өткөрө алышат. Ага дагы балдар ошо өз каалоосу менен катыша алышат. Эми предметтик комиссия ар бир окуучуга бааны койгондон кийин, эгерде ошол эле күнү ар бир класс жетекчиси бардык ошол класстагы балдарга дистанттык форматта жыйынтыктарын жөнөтүш керек. Жыйынтыктары менен ошол ар бир предмет боюнча ар бир окуучу ошо баасы менен канааттанса, анда эч кандай талаш тартыш комиссияга арыз жазбайт. Ал эми кандайдыр бир себептер менен балким ошол жыйынтыктоочу баа бир окуучуну канааттандырбаса, ал ошол талаш тартыш комиссиясына арыз менен кайрылат. Ал комиссия кайрадан кандайдыр бир материалдарды сурайт. Ошол предметтен сабак берген мугалим менен маектешет, класс жетекчиси менен маектешет. Кандайдыр бир дагы кошумча бир материалдарды сурашы мүмкүн. Анан ал канааттандырышы мүмкүн же баягы коюлган баа бойдон калышы мүмкүн. Бул апелляция процессин баарыбыз эле билебиз. Бул учурда деле быйыл деле ошондой эле процесс сакталат. Эми ушул биздин бүтүрүүчүлөргө 9-класстын жана 11-класстын бүтүрүүчүлөрүнө өз учурунда аттестаттарды, күбөлүктөрдү бериш үчүн биз баардык ошо иш-чараларды план боюнча туура аткарып, өз убагында аттестаттарды, күбөлүктөрдү тапшырайын деп жатабыз.
2-июньдан 13-июньга чейин ушул жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо аяктары менен биздин окуучуларыбыз, биздин бүтүрүүчүлөрүбүз эч кандай башка нерселерге алаксыбастан ошол жалпы республикалык тестирлөөгө даярдана алышат. Эми жалпы республикалык тестирлөө жөнүндө бир аз айта кетейин. Жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо мына бүгүн аякташы керек. 4-майдан 15-майга чейин каттоону биз кайрадан баштадык. Буга чейин катталып жетишпей калган окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз катталып алсын деп. Мына бүгүн 15-майда биз каттоону аяктайбыз дагы. Бир ушул жуманын ичинде биз жалпы республикалык тестирлөөгө канча окуучу, канча бүтүрүүчүбүз катыша тургандыгы жөнүндө маалыматыбыз дагы так анык болуп калат. Эми 180 тест борборлорун бүт Кыргызстан боюнча даярдап жатабыз. Даярдоо иштерине эң биринчи учурда ошол имараттарда дезинфекциялоо иштери жүрөт. Андан кийин 21-июньда жалпы республикалык тестирлөөнүн биринчи этабы болот. Ал жерде социалдык дистанцияны сактап, жеке ошол коопсуздукту сактаган бет каптан баштап санитайзер жана башка ушундай бир чараларды көрүп, балдардын коопсуздугун сакташ үчүн биз бир нече нускамалардын баардыгын иштеп чыктык. 21-июньда негизги тесттин, жалпы республикалык тесттин биринчи этабы болот. 22-июньда болсо предметтик тесттер болот. 23-июньда кайрадан ошо борбордук тесттер даярданышат. Ал эми 24-июньда кайрадан негизги тесттин экинчи этабы болот. Ал эми 25-июньда болсо кайрадан предметтик тесттер болот. Ошондо 25-июньда аяктасак, 13-июльдан 19-июлга чейин биздин баардык бүтүрүүчүлөрүбүз, жалпы республикалык тестирлөө тапшырган бүтүрүүчүлөрүбүз жыйынтыктарды алышы керек. Ошо ар бир окуучуга ошо жыйынтыктар жеткирилиши керек. 20-июльда болсо жогорку окуу жайларына биринчи кабыл алуунун биринчи туру башталып калат. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты жок деле өтө турган башка бир окуу жайларыбыз бар. Алар 1-июльдан баштап кабыл алууну баштай беришет. Эми эң негизги дагы бир абдан бул толкунданткан бизди, ата-энелерди, педагогдорду жана балдарыбызды бул акыркы коңгуроо. Өлкөдөгү ушундай кырдаалга байланыштуу биз азыр кырдаалды улам изилдеп, күнүгө ошол маалыматтардын баарын карап, кандайча, кайсы форматта өтсөк, биздин бүтүрүүчүлөрүбүздү кантип куттуктасак, мурдагыдай баягы салтка айлангандай салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү абдан коркунучтуу болуп жатат. Анткени балдардын коопсуздугу, ден соолугу эң биринчи иретте бизге маанилүү. Муну ата-энелер эң биринчи иретте түшүнүп жатат. Биз педагогдор түшүнүп жатабыз. Албетте врачтар баарыбыз түшүнүп жатабыз. Ошондуктан быйыл 30-майда биз акыркы коңгуроо аземин онлайн форматында өткөрүп, абдан белгилүү инсандарга, бүт ата-энелерге, мектептин директорлоруна кайрылып, ушул онлайн форматында жакшы бир куттуктоо, жакшы каалоо тилектерди айтып, биздин бүтүрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүп, бир жакшы кеңештерибизди берейин деп жатабыз. Эми мен ойлойм баарыбыз эле түшүнүп жатабыз, мындай кырдаалда эң биринчи учурда балдарыбыздын коопсуздугу, ден соолугу. Ошондуктан 30-майда мен азыр ушул учурдан пайдаланып баардык биздин журналисттерге, белгилүү инсандарга, искусство адамдарына, урматтуу ата-энелерге кайрылып кетет элем. Мисалы КТРК каналы бир жакшы акцияны баштады. Мен бүтүрүүчүмүн деп кыргызча, орусча я выпускник деп. Анан ошол жерге жакшынакай ошо мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн сүрөттөрүн, жакшы каалоо тилектерди, кандайдыр бир куттуктоону тартып туруп видео менен жиберсеңиздер болот. Бул алдын мындай
эң көч башы десем болот да. Биз дагы ошондой бир форматта жакшылап окуучуларыбызды, бүтүрүүчүлөрүбүздү куттуктап 30 майда окуу жылын аяктасак, андан кийин жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоого даярданып калабыз. Рахмат, Надира Сынташевна. Эми мүмкүн болсо расмий тилде дагы маалымат алсак. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые педагоги, уважаемые родители, дорогие дети. В этом году мы завершаем учебный год не как обычно 25 мая, а 30 мая. Есть ряд причин, почему мы приняли такое решение. Во-первых, мы на весенних каникулах немного дольше отдохнули. Во-вторых, с 1 по 5 мая мы тоже были дни отдыха. И в-третьих, и самая главная, наверное, причина, чтобы вы, обучаясь в дистанционной форме, могли освоить полноценно учебную программу. То есть выполнить последние итоговые контрольные работы, выслать своим учителям, получить ответы на свои вопросы, учителям подвести учебный год, четверть. Это все требует времени, и поэтому мы приняли вот такое решение. 30 мая завершаем этот учебный год. Есть ряд изменений в этом году. И первое изменение – это наши ученики не будут сдавать переводные экзамены. Переводные экзамены и так вот в реальном режиме не все сдавали, поэтому я думаю, что, обучаясь в дистанционной форме, можно из класса в класс перевести детей по общим результатам, то есть по итогам контрольных работ, по дополнительным каким-то работам. Вот такое вот изменение, то есть переводных экзаменов не будет. И в итоговую государственную аттестацию тоже внесены изменения, то есть мы в этом году поменяли формат. Итоговая государственная аттестация будет происходить следующим образом. Опираясь на наши приказы, на наши инструкции, каждый директор общеобразовательной организации издаст приказ о создании предметных комиссий. Их основных экзаменов у нас в итоговой государственной аттестации 4. По 4 вот этим предметам будут 4 предметные комиссии. Каждая предметная комиссия получит информацию о каждом ученике. Что это за информация? Информация о всех общих достижениях каждого ученика. Это и четвертные отметки, это и годовые, и полугодовые отметки, это и итоговые контрольные работы, это лабораторные работы, практические работы, какие-то письменные работы, в зависимости от предмета. И классный руководитель и предметник, учитель-предметник должны приготовить краткую информацию о каких-то достижениях каждого ученика. Это, возможно, участие на олимпиадах различного уровня, начиная от школьного и заканчивая международным уровнем. Это могут быть различные конкурсы, это могут быть проекты, это могут быть спортивные достижения. То есть различные достижения ребенка предметная комиссия должна знать. И исходя из общих достижений, предметная комиссия выставляет итоговую отметку. Вот эта итоговая отметка, она и будет экзаменационной отметкой и будет выставлена в соответствующие ведомости, журналы и в документы государственного образца. В этот же день, когда предметная комиссия выставляет итоговую отметку, классный руководитель должен в дистанционном формате выслать результаты каждому ученику. Если наш выпускник, каждый ученик, он удовлетворен итоговой отметкой, то он имеет право не обращаться в конфликтную комиссию. Если по какой-либо причине ученик не удовлетворен итоговой отметкой, он имеет право обратиться в конфликтную комиссию. И в конфликтной комиссии могут запросить дополнительные какие-то материалы, могут поговорить с учителем-предметником, с классным руководителем и удовлетворить или не удовлетворить ходатайство каждого ученика.
Ну, этот формат апелляции, он нам всем знаком. В каждой школе ежегодно, даже при реальном режиме, вот такая возможность у наших детей была. Ну и мне хочется сказать о сроках. Итоговая государственная аттестация, она пройдет со 2 по 13 июня. И после 13 июня наши дети, не отвлекаясь уже на учебу, могут серьезно уже начать подготовку к общереспубликанскому тестированию. Общереспубликанское тестирование у нас пройдет в 180 тестовых центрах по всей стране в реальном режиме. После дезинфекции этих зданий, соблюдая социальную дистанцию и соблюдая личные меры предосторожности, наши дети 21 июня смогут сдать основной тест, это будет первый этап, и 22 июня они смогут сдать предметные тесты. 23 июня опять в этих тестовых центрах пройдет подготовка, и 24 июня второй этап основного теста, и 25 июня у нас предметные тесты. После этого будет обработка результатов, и с 13 июля по 19 июля все наши выпускники, которые участвовали, сдавали ОРТ, они должны получить результаты. И 20 июля начнется первый тур приема в высшие учебные заведения. Но есть у нас и учебные заведения, которые не зависят от результатов ОРТ, без сертификатов ОРТ принимают. Они начинают прием документов с 1 июля. Ну и мы делаем сейчас все для того, чтобы наши выпускники 9 и 11 классов, кстати, в 9 классах у нас выпускников 103 670 учеников, и в 11 классах наших выпускников это 58 730. Чтобы они все получили своевременно аттестаты, свидетельства, мы сейчас разработали план и делаем все, чтобы наши выпускники вовремя получили свои аттестаты и свидетельства. Ну и хотелось бы мне завершить свое выступление, посвятить, как у нас пройдет формат последних звонков. Конечно, ежегодно это были торжественные мероприятия в школах, и мы приглашали известных людей, родителей, и поздравляли, проводили это очень торжественно. В этом году мы из-за ситуации в нашей стране и в первую очередь понимая, что для нас самое главное – это жизнь, безопасность и здоровье детей, мы решили провести последний звонок в онлайн-формате. И буквально вчера я была на телестудии КТРК «Замана», и наши телеканалы, наши журналисты тоже нам помогают, и они уже начали акцию «Я выпускник». И на кыргызском языке «Мен бүтүрүүчүмүн». Я прошу наших всех родителей, всех наших известных личностей, какие-то организации поддержать наших выпускников и присоединиться к нашим поздравлениям в онлайн-режиме. Давайте поддержим наших выпускников и, понимая, что самое главное – это жизнь, безопасность, здоровье наших детей, но все-таки поднимем им настроение и в таком онлайн-режиме, интересном, в креативном таком режиме поздравим, дадим такие конкретные советы, рекомендации нашим выпускникам, потому что мы их провожаем во взрослую жизнь и пожелаем самого-самого наилучшего. Спасибо, Надира Санташевна. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировал заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики Дюсупекова Надира Санташевна. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, а также через Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар», на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ЛФМ, на YouTube-канале ЛТР,
ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, Биринчи радио и МТРК ЛТР. Спасибо за внимание.